Дыйкандар сүйүнчү айыл чарба министри Эрлис Абакирович жакында өзүнүн социалдык баракчасына номерин калтырып туруп, дыйкандар маселеңер болсо кайрылгыла, колубуздан келишинче чечип бергенге аракет кылабыз деген. Анан мен ишенген жокмун, чынын айтайын. Эми кантип эле буга чейин болгон маселе го депчи, ачык эле сөздө. Анан анча мынча блог жүргүзгөн дыйкандар өзүнүн баракчасына чыгарышты, мен кайрылдым эле, мага жооп болду депчи. Дегенде балким кайрылып көрөйүнчү, жооп болуп калаптыр деген ойдо голосовой жөнөтсөм, ишенип койгула 1 мүнөткө жетпей обратный связь болду да. Бул деген мобильность. Ыраазымын ушул нерсеге да. Мейли маселе чечилбей, ал экинчи маселе болсун. Кайра жооп берип койгону ушундай адамды көңүлүн көтөрөт экен да. Эгерде ошол мен киргизген сунуш ишке ашып кала турган болсо, сонун эле мына ызбыт маселеси чечиле турган нерсе да. Анан жанагы биздин урматтуу Элис мырзанын жөрөлгөсүн колдоп, кол алдында иштеген жанагы галстук кийип, ак көйнөк кийген министерстводо иштеген адамдар дагы бюрократиядан алысыраак болуп, кичине элдер менен эл болуп дегендей, орусча айтканда попроще болуп иш алып бара турган болсо, жакшы эле болот иш. Анан дыйкандарга дагы обращение. Ошол министерство эгерде ушул мен айткан сунушту иш жүзүнө ашыра турган болсо, чектен чыкпай, алар коюп берген требованияларды аткарып, иш алып бара турган болсок, сонун эле болот, ишенип койгула. Дыйкандар байыйсыңар, жакшы жетишкендиктерге жетишесиңер. Кыскасы, үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Аракетиңерди кыла бергиле, өстүргөндү үйрөндүк. Эми сатуу маселесин чечип ала турган болсок, келечек кең болот.